Айчүрек Иманалиева менен Алина Жетигенова жаңы клип тартуулашат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айчүрек Иманалиева жаңы ырга клип тартууга киришти. Клипте Айчүрек Иманалиева менен Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Алина Жетигенова эки дуэт ырдап чыгышмакчы. Алина эже менен Камчыбек Букалаев агабыздын калемине таандык Ысык көл аттуу ырына жаңы клип тартууну баштадык, деп билдирди Ырчайым. Эскерте кетсек, эки атактуу Ырчайым сахнада буга чейин да иштешип келген. 1991-жылы Тарас Асанакуновдун Роза гүлү аттуу эстрадалык тобу ачылып, анда ырчылар Алина Жетигенова, Расул Маматкулов, Айчүрек Иманалиева, Динара Акуловалар биргеликте иштешкен. Маалымат булагы Заманча Киткейже. Айпери Кубик кызы галошчон сүрөттөр көбүнө жагат экен. Ырчы Айпери Кубик кызы социалдык желедеги сүрөттөр тууралуу өз оюн айтты. Мен бир нерсени түшүнбөйм. Катталуучулар күндөн күнгө көбөйүп жатат да, лайк эмнегедир көбү баспайт. Анан да профессионалдуу сүрөттөргө лайк азда, галошчон же капыстан түшкөн сүрөттөр көбүнө жагат экен. Эмнеге? Деп суроо узатты Ырчайым. Анын көрөрмандары бул боюнча талкуу башташты. Маалымат булагы Заманча Киткейже. Айгерим Расул кызы жараткан аял заты темирден жасагандай. Ырчы Айгерим Расул кызы аял затынын түйшүгү канчалык оор экендиги тууралуу өз оюн бөлүштү. Аял зат, асыл зат, күчтүү зат. Биздин аял затка суктанып, сыймыктанып бүтө албайм. Кандай гана кыйын биздин аял зат. Баарына чыдап, турмушуна туруштук берип, жада калса сыртка чыгып эркектин ишин, үйгө кирип аялдын ишин аткарып, бардык түйшүктү мойнуна алып, жараткан аял затты темирден жасагандай, таң калам, деген пикирин бөлүштү Ырчы. Аны көпчүлүк айымдар кубаттап, ушинтип сүйүнтүп койчу, иштеп эле жүрөбүз, бир жакшы деген адам жокко, деген сыяктуу тамашалуу комментарийлерин калтырышууда. Белгилей кетсек, 28 жаштагы Ырчы жубайынын сүйүктүү жары Айгерим Расул кызы учурда 2 баланы тарбиялоодо. Маалымат булагы Заманча Киткейже. Илим Карыпбеков чата берсеңерчи менде болуп жабышып. КТРКнын экс-башкы директору Илим Карыпбеков социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу катары окурмандарга таанымал. Коомдогу болуп жаткан ар кыл окуяларга эки тилде, орусча жана кыргыз тилинде азил-чыны аралаш тамашалуу пост жазганы менен башка блогерлерден айырмаланат. Анын ар бир жазган посту кызуу талкууга алынат. Бул ирет ал 40 жаштагы замандаштарына кайрылды. Апам келген алыс жакта жүрүп. Анан мен апа Ысык көлдө лайф барда эртең Асияны ардайт экен. Ошол жака барып келейинчи десем, ой калжактаган кара жерге киргер. Асияны Масияны сага ким коюптур? Картайганда кутурганда дагы ушул кутурду. Жата бер жабышып деди эле билмексем болуп жата уктап калсам керек. Айрым 40-тагы айланчыктап болгон күчүң менен тартсаң болбой курсагың салаңдап, көзүң акшыйып, бетиңдеги бырышың бетиңе батпай, музыка каттуу чыкса башың ооруп, чоң кыз деп кайрылсаң, байке, уялбайсызбы? Мен сиздин кызыңыздын подружкасымын деген сөздү угуп калган досторума кайрылат элем. Апам айткандай, Масиянаны эмне кыласыңар? Жата берсеңерчи мендей болуп жабышып. Кулак мээң да тынч, үйдөгүлөр дагы ыраазы, чөнтөгүң дагы толук. Бейпилтүн 40 чамбарлар деп тамашалуу постун бөлүштү. Анын бул постуна 200дөн ашык пикир жазылып, учурда кызы талкууга алынууда. Маалымат булагы Заманча Киткейже. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин канча айлык алары айтылды. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин президенттик кызматта айына канча айлык каражат алары белгилүү болду. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Белгилүү болгондой, Зеленский айына 28 000 гривна, болжол менен 70 000 сомго жакын алат. Мунун ичинен 5460 гривна салыктарга кетет. Мындан башка Украинанын президенти атайын кошумча же сыйлык катары эч кандай акча кошулбайт, деп жазылат маалыматта. 2018-жылы президент боло элек кезинде Зеленский 9,7 миллион гривна, 370 000 АКШ доллар киреше тапканын декларацияга жазган. Маалымат булагы Супер Чекиткейже. Сауд Аравиянын аялдарына чет өлкөгө өз алдынча чыгууга уруксат берилди. Сауд Аравияда аялдарга эч кимден уруксат албай эле өз алдынча саякаттоого уруксат берилди. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Сауд Аравиянын падышасынын жаңы жарлыгына ылайык 21 жаштан жогору бардык жарандар чет өлкөгө чыгуу үчүн документтерди тапшыра алышат. Мындан тышкары аялдарга баласын каттатуу, ажырашуу же никеге туруу тууралуу документтерди тапшырууга жана алууга уруксат берилди, деп жазылат маалыматта. Маалымат булагы Супер Чекиткейже. УЕФАнын Суперкубогуна биринчи жолу аял калысты кылат.
Европанын футбол ассоциациялары бирлигинин 2018-2019 сезондогу Суперкубогуна тарыхта биринчи жолу аял калыстык кылат. УЕФАнын Суперкубогунда Чемпиондор лигасынын жеңүүчүсү Ливерпуль командасы Европа лигасынын жеңүүчүсү Челси клубу менен беттешет. Оюнду француз калысы Стефан Фраппер башында турган аялдар бригадасы тейлейт. 35 жаштагы башкы калыс Стефан Фрапперге эки жардамчысы Мануэле Николази жана Мишель О'Нил кызматка кыргызат. Ал эми 4-чү калыс катары туркиялык Жунет Чакыр иштемекчи. УЕФАнын башкы сөз кызматы спорттук уюм тарыхый чечим кабыл алгандыгын жана УЕФАнын эң ири турнирдеги аял калысты кылып жаткандыгын белгиледи. Эсиңиздерге сала кетсек, Ливерпуль Челси беттешүүсү 14 августта Стамбул шаарынын Vodafone Park стадионунда өтөт. Маалымат булагы Заманжек Ткейжи. Супер кудалар деп аталган социалдык комедия тартылат. Актер жана белгилүү тамашоочу Эмиль Эсеналиев жаңы тасма тартыла баштаганын маалымдады. Супер кудалар деп аталган социалдык комедиябызды тартуу старталды. Буйруса кийинки жылдын баштарында күбө болосуздар. Кыргыздын таланттуу инсандары кинобузда мыкты образдарды жаратышат. Мен да жаңы образда чыгам, деп сүйүнчүлөдү Эсеналиев. Кинонун режиссеру Эрмек Талайбеков, тасмада Айсалкын Кыйыкбаева, Мерим Атантаева, Алина Дүйшеева жана башкалар роль аткарышат. Маалымат булагы Заманжек Ткейжи. Бишкек Стамбул каттамындагы учакта 1,5 жаштагы наристе чарчап калды. Бүгүн 3 августта Манас аэропортунан Бишкек Стамбул каттамына учкан учактан 1,5 жаштагы наристе чарчап калды. Маалыматты аэропорттун басма сөз кызматынан тастыктады. Бишкектен Стамбулга учак эртең менен саат 8:50 учуп кеткен. Учактын ичиндеги жарандарынын биринин ден соолугу начарлап кеткендигине байланыштуу бир канча мүнөттөн кийин учактын командири кайра аэропортко конуу үчүн уруксат сураган. Учак саат 10:16да келип конгон. Тез жардам келип наристенин чарчап калганын аныкташты, деп билдиришти басма сөз кызматынан. Маалымат булагы Суперчек Ткейжи. Сузакта Музафар Исаковдун соту болот. Жалал Абад облусуна караштуу Сузак райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Музафар Исаковдун ишин кайра карай баштады. Буга чейин Сузак райондук соту 15-июлда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Музафар Исаковду жана аны менен кошо айыпталып 5 жылга соттолгон эки адамдын бөгөт чарасын карап үй камагына чыгарган. Эми бул иш кайра каралат. Эске сала кетсек, Жогорку Кеңештин КСП фракциясынын мурдагы депутаты Музафар Исаковго 2017-жылы башкы прокуратура кылмыш кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Ага 2010-жылдын 2015-жылга чейин Сузактагы Ташбулак айыл аймагынын башчысы болуп турганда, архитектура жана мамлекеттик каттоо органдары менен келишип алып, 14 гектардан ашуун айыл чарба багытындагы жерди жеке менчик турак-жай курууга бөлүп берүү тууралуу 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган. Быйыл 14-майда Жалал Абад облустук сотунун чечимине ылайык Музафар Исаковду 7 жылга эркинен ажыратып, сот залынан камакка алынган, дейт Фабула газети. Маалымат булагы Назарнёс Ткейжи. Владимир Кличко эң жакын досун атады. Дүйнөнүн оор салмактагы мурдагы чемпиону украиналык мушкер Владимир Кличко эл аралык достук күнүндө бир тууганы Виталияны куттуктады. Бул тууралуу атактуу спортчу өзүнүн Facebook баракчасына бөлүштү. Владимир Кличко дос бул кубаныч кайгыңды тең бөлүшкөн. Ишеничтүү адамың болот. Бала кезимде атам аскер кызматкери болгондуктан көп өлкөлөрдө болдук. Мен адамдардын келип кеткенин көрдүм. Ал эми чыныгы досум катары менин бир тууганым Виталий эсептелет. Ал эч качан кабагым кашым дебей бардык маселелерди тамаша менен кабыл алат. Достук күнүндө ага бардык мага үйрөткөн тажрыйба, колдоолоруна ыраазычылык билгизим келет, деди. Владимир Кличко оор салмактагы дүйнө чемпиону. Ал 2017-жылы август айында профессионалдык бокста Тайсон жана Энтони Джошуа менен мелдешке чыгып жеңилип калган. WBO, IBF жана WBA версиялар боюнча дүйнөнүн чемпиону болгон Кличко 21 жылдык карьерасында 69 мелдешке катышкан. 64 жолу жеңишке жетишип, анын 53-үндө атаңдашын нокаутка учурган. Ал эми 1996-жылы өткөн Олимпиадада алтын медалга татыган. Маалымат булагы Заманжек Ткейжи.